Бул жылы эксплуатацияга берип аткан объекттердин саны 7 объект. Бул жылы эксплуатацияга берип атабыз. 7 объект. Экөөнү бердик. Экөөнү ушулай да беребиз. Буюрса жылдын аягына чейин дагы 3 объектти эксплуатация беребиз. Ошо менен биргеликте бир баш четеги бир 15тен ашык объект эксплуатацияга берилген болуп калат буюрса. Бүгүнкү күндө 10дан ашык объект курулуп атат. Анын ичинде экөө ысык көлдө 2 объектибиз, бир объектибиз Байтикте, калган объекттерибиз шаардын ичинде. Анан биз объект баштаганда эң башкы критерий бул локациясы. Ошол локациядан карап, анан ошол жердин жайында эмне жайгашкан? Кинотеатр жайгашканбы, мектеп жайгашканбы, университет жайгашканбы, же кандай нерсе жайгашкан? Жолу Айланасында парк барбы, элдер жашаганга ыңгайлуубу, ыңгайлуу эмеспи, кандай болот деп анан ошого карап, биздин өзүнүн критерийлерге туура келгенде, андан кийин ошол жака анан ошого жараша анан үй турак жайдын этажы, тышкы жана фасады, анан ошого жараша анан турак жайга ат берилет. Ат берилген бул өзүнчө бир аябай чоң бир талап пайда кылат да. Мындай энергия затратный деп коет. Мисалы биздин объекттердин аттары Бруклин, Арча, Кембридж, Ынтымак, Монте-Карло, Алато, Кожомкул, Кожомкул плюс, Мурас, Чыгылып ар бир аттын айланасында биз эме кылабыз да, мындай маркетинг менен катуу иштеп, анан жакшы ниеттер менен кылып, өзүнүн ар кимдин бир маңызы бар экен да. Ар бир аттын маңызы бар. Анан ошо маңыздын айланасында бир логотиби чыгат, ошонун айланасында бир слоганы чыгат, ошонун айланасында анан жана тизерлер чыгат. Ошонун айланасында бир рекламалар тартылат. Анан ошол турак жайда ошол ат берилип анан кылат да.